Алейкум, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү видеодо Рукапча деген сайт тууралуу айтып бермекчимин. Анда эмесе баштадык. Сайт киргенде регистрациядан өтөбүз. Регистрация. Электрондук почтаңар жазасыңар, emailды, астына пароль. Парольду кайталап жазасыңар. Өзүңөр ойлоп табасыңар, сложный пароль. 6 символдон 12 символго чейин. Анан кийин простая капча дегенде жанында рекапча деп турат, ошону басасыңар. Я не робот турат. Квадратты бассаңар, автобус дейт. Мына капчаны разгадывать этебиз. Автобус чыкпай калгычакты картинканы басабыз. Болду. Автобус жок, ама 9 квадраттын ичинде автобус жокпу? Подтверждай. Подтверждать эткенден кийин зарегистрироваться деп жашыл жанып калат, ошону басасыңар. Мен регистрациядан өткөнмүн, ошон үчүн мен сразу в IT кылып кирем. Мына кирдим. Сайтка киргенде буякы 0 болот. Кантип иштеп баштайбыз? Азыр көрсөтүп берем мен силерге. Специальный приложенияны көчүрүп алабыз. Приложенияны Play Market'тен эмес, сайтка кирип регистрациядан өтүп, анан через сайт өзү Play Market'ке ыргытат, ошол жактан анан көчүрүп алабыз. А то бунун Рукапчанын копиялары көп. Play Market'тен табышыңар кыйыныраак болуп калат. Мына көрсөтүп берем. Факт деп турат, мына. Так, мына факт. Для работников дейт, Рукапча бот программа дейт. Ошол жерден карайсыңар, мына рекомендуемая программа дейт. Ошонун астында карасаңар, для Android деп турат. Мына. Көрүп ушул ссылкадан өтөбүз. Рукапча бот. Мына өзү автоматически бизди Play Market'ке ыргытат. Силер установка кыласыңар. Меники установка болгон. Ошон үчүн меники сразу открыт кылып кирип кетем. Установка болгондон кийин приложенияга киргенде азыр көрсөтөм, мына открыть. Эмнеден код сурайт. Бул кодду каяктан алабыз? Азыр кодду мен көрсөтүп берем. Основной страницага киргенде клиент кей деп турат. Мына код. Ушу кодду басып туруп копировать этип алабыз дагы. Рукапча приложенияга киребиз. Ушул жерге вставлять этебиз кодду. Анан кийин add дегенди басабыз. Капча сурайт. Я не робот дегенди басабыз. Болду. Башталды. Уже иштеп баштасак, мына бизге сурап атат, вопрос берип атат. Светофоры. Если их нет, нажмите пропустить дейт. Светофорлорду көрүп турабыз. Кайсы картинкада светофор болсо, баарын отметка кылабыз. Мына гидрант дейт. Пожарные гидранты. Гидрантты көрдүңөр? Отметка. Трактора дейт. Светофоры. Если башында туура эмес бир картинканы тапсаңар, уже повторно бере берет. Ошон үчүн баарын жакшылап карап, ар бир капчага мына 2 минут 10 секунда берилет. Пешеходные переходы. Пешеход. Мына пешеход пока экрандан чыгып атабы, отметка кылабыз, галочка коюп. Өзү чыкпай калат, экранда пешеходду көрбөй калганда уже подтвердить кылабыз. Мына подтверждаем. Мына галочка чыктыбы, кийинки заданияга өтөт. 1000 разгаданный капчага дейт. Мына астында турат, көрүп атасыңарбы? Таймер башталдымы? Таймер башталганын жанында 74 рубль дейт 1000 разгаданный капчага. Светофоры. Так, подтверждаем. Бул заданиям аткарылды.
Көрдүңөр, кээ биркисинде сразу эле берет. Кээ биркилеринде повторно 2-3 заданияны бир берип коет. Мына көрүп атабыз, сессия деп туруп 20 деп турат үстүндө. Сессион 20 плюс 1,48 копеек, 1,5 рубль. Пешеходные переходы. Мына ушинтип эле иштей беребиз, достор. Пешеход жокпу, значит подтверждаем. Мына бул жактан чыгабыз. Эми бул сайтка кирип регистрация болгондон кийин сиз, менин браузерим Яндекс браузер менен иштетем. Яндекс браузер менен кирсеңер силер, мына оң жакта астында 3 точка турат. Ошол точканы бассаңар, добавить ярлык деп турат. Мына көрүп атасыңар, ушу добавить ярлыкты бассаңар, силердин страницаңарды мындай кылып главный экранга чыгарып берет. Кийин, чтобы сайттан жоготуп албаш үчүн, сайтты браузерден, то есть браузерден жоготуп албаш үчүн силер ушинтип главный экранга чыгарып алсаңар, кийин прямой кирип ишти кыла бересиңер. Сайт эмнеге керек болот? Биз иштегенде рукапча, мына көрүп атасыңар, силер Play Market'ten көчүрүп алгандан кийин ушундай иконка туруп калат. Бул жактан кирип ишти кыла бересиңер. Акчаңар берге накопление боло берет. Акчаны чыгарганда мына через браузер, через сайтка кирип, анан бул жактан көрдүңөр. Мен акча чыгарып элекмин, кече регистрация болдум, мына 26 рубль иштедим. Бул без партнерка, без реферал ушунча иштедим. Если мына ылдыйга түшкөндө партнерская программа деп турат. Ссылка для привлечения партнеров. Ушул ссылканы копировать этип, Инстаграмда каерде сайтыңар болсо ошол жакка поделиться кылсаңар, ушул ссылка аркылуу кирген адамдар силердин партнерыңар болуп калат. Ушул адамдардын канча иштеген доходунан 10% силерге түшүп турат. Реферальный программасы бар да. Ошол сыяктуу канчалык көп адам чакырсаңар артыңардан, доходуңар ошончолук тез көбөйөт. Анан самый главный, аз копейка топтолот. Бул основной студенттерге жана школьниктерге туура келет бул иш. Анан самый главный, без вложения. Коротуусуз. Бир тыйын сарптабайбыз. Анан кийин заказать выплаты деген жерге келгенде, мына кайсы кошелектор иштейт. WebMoney WMZ. Бул деген доллары кошелек иштейт экен. Рублёвый эмес, долларовый. Мобильный телефон. Российский, украинский, белорусский, казахстанский. Минимальная сумма выплаты дейт 15 рубль. WebMoney'ге, телефонго 15 рубль. Если силер Россияда болсоңор, значит балансыңарды пополнять этип алсаңар болот. Либо Яндекс деньги, PR кошелекке чыгарса болот. Яндекске 16 рубль минималка, 2% комиссия алат экен. PR'ге без комиссия, Кивиге 2% комиссия, биткоин кошелекке чыгарсак болот. Анан ылдыйында мына банковский карта дейт, Visa и MasterCard. Минималка 170 рубль, 4-9% комиссиясы менен. Бул деген российский банктан чыгарылган карталарга берилет экен. Башка банктарга болбойт деп ушинтип жазылып турат да, мен статистикасын окусам ушинтип турат. Ошон үчүн эң жакшы вариант WebMoney PR болот бул жерде. Без комиссия. Эми мен нерге кошелек жасасаңар, укажите, если картаңар болсо, силердин карта, российский картаңар болсо, нерге картанын атын, кимдин атын оформлять этилген, ошо картанын атын владелец жазасаңар, выберите место выпуска дейт. Анан карта каерден алынган, ошо жазасыңар. А если биз PR'ге чыгара турган болсок, просто PR кошелекту жазабыз, болду уже. Жашылды бассаңар уже акчаңар кетет. Минималка 15 рубль, өтө деле көп эмес. 15 рубльди 2 саат, 3 саатта топтосо болот. Киргиле, регистрациядан өткүлө, 15 рубль иштеп чыгарып көргүлө. Менде азыр баланста 26 рубль. Ушун 100 рубльге жеткизип, анан кийин вывод кылганда дагы отдельный видео тартып чыгарам, Кудай кааласа. Анан ушул
видеонун астына описанияга реферальный ссылкамды коюп коем. Описаниядан, комментарийдан ушу ссылканы алып туруп, ушул ссылка аркылуу кирип регистрацияны өтсөңөр, мен силерге ыраазычылык билдирем. Ошол достор, суроолор болсо комментарийге жазасыңар. Дагы кийинки видео чыккылчакты. Жакшы туруңла.